Ал арада авариялык абалга кептелген Токтогул ГЭСинин агрегаты кайра иштеп баштады. Тактап айтканда, бузулуп калган экинчи гидроагрегат ишке киргизилди. Азыр 4 агрегат биригип толук кубаттуулукта иштеп жатат. Кененирээк кийинки материалда. Авариялык өчүрлөр 2 жылдан бери жок койсо эле болуп калды. Мына быйыл дагы жаңы жылда дагы свет жакшы болду. Мына азыр дагы балдар каникулда. Балдар үйдө жылып отурушат. Өткөн жылдын 15 декабрында Токтогул ГЭСиндеги 4 агрегаттын бирөө иштен чыккан эле. Агрегат бузулуп калса да элге электр энергиясын берүү чектелген эмес. 1,5–1,6 миллиард киловатт саат электр энергияны колдонушту. Бул көрсөткүчкө биздин энерго объектилер дайынданганбыз. Өткөн жаңы жылдык майрамдар күнү электр энергиянын колдонуусу көбөйтүлгөн жок. Нормада болду. Экинчи агрегат буга чейин да бир канча жолу бузулган эле. Бул таң калыштуу эмес, себеби агрегаттар 40 жылдан бери иштеп жатат. Негизи 1975 жылдан баштап иштей баштаган Токтогул ГЭСи Орто Азияда эң чоң суу сактагыч. Жалпы электр кубаттуулугу 1200 мегаваттты түзөт. Азыр бузулуп калган агрегат толугу менен оңдолуп кызматын аткарууда. Токтогул ГЭСи электр өндүрүү жагынан эле эмес, жабдыктары жагынан да уникалдуу долбоор. Иштеткен мөөнөтү 25 жыл болсо, биз муну 2 эсе иштетип, биздин Токтогул ГЭСинин адистери иштетип жаткан. Келаткан жаз мезгилинде биз Токтогул ГЭСин реабилитациялоо деген проект жүргүзүп атабыз. Ошол проекттин ичинде кабелдик линияны бүткүл боюнча биз жаңыртабыз деп пландаштырып атабыз. Учурда бардык оңдоп түзөө иштери бүтүп, 6 январга караган түнү бузулган агрегат оңдолуп ишке берилди. Ошентип ГЭС толук кубаттуулукта иштөөдө. Актилек Гүлжигит кызы, Надежда Усова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.